Саламатсыздар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Баарыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Эгер сиздерди жаныбарлар тууралуу маалыматтар кызыктырса, анда подписаться кнопкасын басып, биздин каналга жазылыңыздар. Коңгуроо баскычын басып, эң кызыктуу маалыматтарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Бул чыгарылышта мен сиздерге укмуштуудай болгон кызыктар менен тааныштырам. Биз ар дайым жырткыч дегенде аяусуз жаныбарларды элестетебиз. Бирок бүгүнкү чыгарылышта бул жаныбарлардын бири-бирине болгон аяоо сезимин жана бири-бирин коргоону көргөзөмүн. Булар өздөрүнөн алсыз жаныбарларга кантип жардам беришет жана эмне себептен? Ошондой кызык маалыматтардын 10 маалымат менен бүгүн сиздерди тааныштырам. Top 10. Демек, биринчи, бул видео Бириккен Америка Кошмо Штаттарынын бир зоопаркында тартылган. Бул жерде бир улак кудуктагы ылайга батып калып, чыга албай көпкө жардам сурап жатканын көрө аласыздар. Ошол эле учурда мунун үнүн уккан Торомпой жардамга шашылып келе жатат жана болгон күчү менен улакты суудан түртүп чыгарып жатат. Караңыздарчы, кандай гана жаныбарлар бири-бирине жардам бере алышат. Экинчи, бул антилопанын баласы кандайдыр бир себептерден улам энеси жок жалгыз турат. Кокусунан ага арстан кол салды. Албетте, баарыбызга эле түшүнүктүү болгондой, антилопанын баласын качып кетүүгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Бирок кокусунан эле ага арстан жеткенде ал балалык кылдыбы, Айтор арстан менен ойной баштады. Арстан да анын бала экенинен жегиси келбедиби, же энелик инстинкт пайда болдубу? Айтор алда жегиси келбей, экөө туруп калышты. Кызык, бул жерде эмне бар экен? Ошол эле учурда башка арстан антилопанын баласына кол салды. Карагылачы, ал антилопанын баласын коруп жатат. Бирок баарыбыз ойлошубуз мүмкүн, бул өзүнүн тамагын коруп жатат деп. Ал 2 жумадай бул антилопаны коруп карап жүргөн. 2 жуманын ичинде эч нерсе жеген эмес. Андан кийин гана ал анга бул антилопанын баласын таштап коюп чыгып кеткенде, бул антилопанын баласын тилекке каршы башка арстандар жеп кеткен. Кызык, бул арстандын аты ким болду экен? Бул арстандын аты Колуняк. Ал кайра эле бир айдан кийин башка жаңы антилопанын баласын ээрчитип жүргөнүн байкашкан. Бирок аны тез эле корукчунун ишкерлери алып кеткен. Себеби ал энесин эмбестен жүрсө, көпкө чейин баары бир жашай алмак эмес. Колуняк жалпысынан 6 антилопанын баласын асырап алган. Анын себеби ушул күнгө чейин белгисиз. Балким Колуняктын буга чейинки баласы кандайдыр бир себептерден улам өлсө керек. Ошол учурдан, ошол себептенби, Айтор эмне үчүн экени белгисиз. Ал эми 3-чү маалымат. Бегемот зебрага жардамга келди. Бегемоттор табиятынан эле ак көңүл, боорукер келишет. Бул жерде суу ичип жаткан зебраны көрүп жатасыздар. Кокусунан ага крокодил кол салды. Буну көргөн бегемоттор жардамга чуркап келишти. Зебраны крокодилден сактап калышты. 4-чү. Бул жерде буйвол менен арстан алышып жатканын көрүп турасыздар. Өзүңүздөр билгендей эле бул жерде арстан жеңет. Бирок кокусунан боорукер канчалык салмактуу болгон пил чуркап жардамга келди. Ал арстанды кууп жиберди. Буйволго болсо качып кетүүгө шарт түзүп берди. 5-чи. Бул жерде дагы арстан буйволго кол салып жатат. Бирок буну байкап калган башка буйвол болушунча чуркап келип, бул арстанды аябай катуу сүздү. Бул соккудан кийин арстанын албетте абалы кандай экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ал эми 6-чы. Бул жерде тескерисинче бегемоттун баласы арстанга тап берип жатат. Кызык, буга эмне себеп болду экен? Ал өзүнүн алсыздыгына, кичинелигине караган жок. Демек, бунун себеби бар. Бунун себеби бунун жанында жаткан, бунун жандай көргөн апасы бул жерде сазга тыгылып жатат. Демек, аны келип арстан ага кол салышын билип, анын баласы аны кууп жатат. 7-чи. Иттердин канчалык боорукер жана акылдуу экенин билебиз. Бул жерде дагы иттер алыстан жардам сурап жаткан эликти байкашты. Ал канчалык тыгырчылап жатканда, бул ит чуркап барып анын желкесине иштеп жээкке алып чыкты. Качан гана ветеринарлар жардамга келгичеңде, ит андан алыс кеткен жок. Аны жылытууга аракет кылып, аны кыймылга келтирүүгө аракет кылып жатты. 8-чи. Коюндун жыланга кол салуусу уктасаң түшүңө да кирбейт. Өз көлөкөсүнөн корккон коюн жыландан өз балдарын коруп, жыланга кол салып жатат. Караңыздарчы, Коён болобу, арстан болобу, элемин жүрөгү
баласы үчүн баардык нерсеге даяр. Бул жерде крокодил антилопаны сууга тартып, сууга алып кирүүгө аракет кылып жатат. Анткени сууда крокодил үчүн аны жеген оңой болот. Муну кокустан байкап турган эки бегемот чуркап барып крокодилди тепселей башташты. Жана өздөрүңүздөр билгендей крокодил антилопаны кой берип жиберди. Ал эми 10-чу. Бул жерде зоопаркта аюуну көрүп турасыздар. Ал эми жанында сууга түшүп кетип чыга албай жаткан карганы көрө аласыздар. Аюу аны байкап каргага карай келе жатты жана аны суудан чыгарды. Аны тартып тургандар албетте аюу карганы жеп салат деп ойлошту, бирок ал анткен жок. Ал болгону суудан аны чыгарып коюп, өзү жаткан жакка, өзү жеп жаткан сабиздерге карап кетти. Кызык, жаныбарлар бири-бирине ушунчалык жардам беришет болду экен. Ошол менен менин бүгүнкү материалым аяктады. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Эгер бүгүнкү чыгарылышым сиздерге жаккан болсо, класс баскычына басыңыздар.